42-жылы эле токтомок экен бул ошого чейин эле кирген экен. Биз муну эч жагы эле иликтеп чыкканбыз. Анан сиз азыр кайра мен экинчисин берейин, анан жооп бериңиз, Экинчиси бизде жол маселеси боюнча. Жолдо эптеп-септеп эле барат, грейдерлерди жибересиңер, майды куюп берип атасыз. Сизде күнөө жок мисалы үчүн. Күнөө бар, жок эмес, бар. Майды куюп берип атасыз. Ошону контролго алып, көзөмөлдөп аркасына түшпөйсүңөр. Грейдерчилериңер түртөт дагы өңгүл бирдеме сиздеме кылып эптеп кетет. Ал жолду кайра бакыш машиналар түстөйт, таптайт, саптайт, бирдеме кылат. Кайра эптеп түртүп коесуңар, кайра эле ошол болуп атат. Эмне үчүн ошонун аркасынан сая түшүп карабайсыңар? Айына канча жолу кырылыш керек? Айына канча жолу кырылат? Негизи жылдын айына канча жолу кырылыш керек жолдо? Жооп бериңиз. Мындайда биз жана автоттоп болсун учурду көрсөткүчтү жазып алып, ушул айдын 20-сынан башталат. Ушул айдын баштап 20-сына чейин 1 ай болот. Ошол убакта 1 айлык силердин расходуңарды чыгарып колго счет беребиз. 2019-жылдын август айынан баштап бизде наличный жанагы төлөмдөрдү болбой калган, почта, банктарга өтүп калган. Биз счет бергенден кийин ушу ат башы сенттер ичи жакшы көрүнүп калды. Счет бергенден кийин төгүшөт өздөрү. Айым айыл жергесинде счетту берип кетет, биздин инспектор бар. Төлөбөйт, карабайт, анан рейтибиз чыгып өчүрбөдө. Кышында пандемия учурунда эч ким өчүргөн жокпуз. Биз каралашып эскертүүлөрдү почта менен да канттарды берип келдик эже. Төлөбөсө биздин ошо биринчи рычагыбыз өчүрүп, андан кийин анан сот органдарына беришибиз керек. Төлөбөсө башка эле магазинден соода кылсачы, биз алдына 1 ай берип, ошо 1 айдан кийин чогултуп атабыз. Мамлекеттин товары да жумушубузду кылып атабыз. Ал төлөбөй койсо да эми өчүрүшүбүз керек. Төлөбөй койсо өчүрүңүз, бирок ошол бек турган үйлөрдү эмне үчүн өчүрөсүңөр? Эскертүү бериш керек беле? Кыштын карантиндесинде эскертүү бериш керек беле? Же бербеш керек беле? Айрым счетту алсаңыз, мончасына чейин төлөбөсөңүз, электр эсептегичи электр энергиясы эскертүү өчүрүлөт деп. Өкмөткө барып айтышыңар керек болчу. Окуй деген бек экен, кыш учуру. Биз деген мындай өчүргөн атабыз деп айтышыңар керек болчу да. Өчпөдү, өткөндөр өчпөдү. Кыркып кетти. Биз айтабыз сөз кылып майда жашайбыз. Шамал болору менен өчөт, шапыр өчөт. Bir kere gel olsun. Anda hepsi çok da. Oturup жүрөсүңөр, тирип жүрөсүңөр дейсиңер. Ал эмне үчүн ремонт учурунда жакшылап карап койбойсуңар аял? Мындайда алчак жанагы эки столбанын расстояниясы алыс. Линия тийишип калат, эми ал түргөдөн деп болуп атпайбы? Биз убагында кайра басмалыктын аракети кылабыз. Түнү менен барып жатчы, сутка өчүп калды деген жок. Жок, дагы берет. Ал ушунда эми ушунда эми айтып атат ушу. Ал убакта сен токтомок экен деп ал кичинекей эле бекемебизди. Мен түшүнгөн боюнча ошо 17-жылы биз Казакстандан свет алганда 77 тыйын импортта кошулганда 216 тыйын болгон, А мисалы мына бүгүндө суроо ошондой болот. Ошол эки импорт албай калганда 77 тыйынды эмне үчүн элден алып атасыңар? 1 сом 57 тыйын менен гана алышыңар керек болчу деген суроо. Силер алып атасыңар элди мына ошондон бери бизде 77 тыйын жеп атасыңар. Ошону айтып. Эми алчы биз аткаручу эле кичинекей. Жок, ошол экинин ушундай ситуация болсочу, ошол